Assalamu alaikumдар, мынаке. Түп району Талды суу айылынан. Мына Кудайым буйрса чыгып атабыз азыр жолго Кудайым буйрса. Бүгүн канчасы? 13, 13 саат канча болду? 7 болду саат. Мына азыр тамактанып алып, кайра Бишкекке чыгып атабыз эми. Башын баштаган соң эркекче даканса кетели. Кудайым буйрса братамды колдойлу. Мына маяктагы масса азыр тияктан дагы масса келтат, Кудайым буйрса. Общий Талуусудан 100 бала чыгып атабыз. Я тамактанып аткандар болар. Экинчи поток кылып атабыз, анткени мякка батпай атат эл. Ошол мына Кудайым буйрса даканса эми. Кыргыздын жигиттери баштаган соң даканса чыгалы эми. Агабызга Кудайым буйрса колдоо көрсөтүп, атак тети шакалдарды Кудайым буйрса жеңебиз, Кудайым буйрса. Кыргызстан алга, Кудайым буйрса. Assalamu alaikumдар, мынаке. Түп району Талды суу айылынан. Мына Кудайым буйрса чыгып атабыз азыр жолго, Кудайым буйрса. Бүгүн канчасы? 13, 13 саат канча болду? 7 болду саат. Мына азыр тамактанып алып, кайра Бишкекке чыгып атабыз эми. Башын баштаган соң эркекче даканса кетели. Кудайым буйрса братамды колдойлу. Мына маяктагы масса азыр тияктан дагы масса келтат, Кудайым буйрса. Общий Талуусудан 100 бала чыгып атабыз. Я тамактанып аткандар болар. Экинчи поток кылып атабыз, анткени мякка батпай атат эл. Ошол мына Кудайым буйрса даканса эми. Кыргыздын жигиттери баштаган соң даканса чыгалы эми. Агабызга Кудайым буйрса колдоо көрсөтүп, атак тети шакалдарды Кудайым буйрса жеңебиз, Кудайым буйрса. Кыргызстан алга, Кудайым буйрса. Мыйзамызда жазылган. Бийлик бул эл өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Ал государство коррумпированы, биринчиден аягына чейин коррумпированы. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, менен өттү, калп айткан болобу. Садырдын колдоочулары көп экен. Силер азыр от менен ойноп атабыз. Бир тырнактай ширеңке килтеген токойдөрүп деп коет. Биз азыр туура эмес сөзүбүз менен элибизди азыр кайра бир нерсеге түртсөк чатак болот. Эми азыр айтып атат, автобус менен кетириптир элдер. Керек болсо автобус менен алып келет кайра. Эл азыр алданганын билсе чатак чыгат. Президент жыргаганынан арыз жазып кетейин деген, жыргаганынан эмес, түшүнгүлөчү. Он понял, милицияны алы жетпесин элге. Экинчиден армия келсе, армиянын курал жарагын эл тартып алып эртең анда бу жерде полевой командирлер болуп, дагы гражданский согуш чыгат. Анын баарын көрдү президент. Айласы кеткенинен айланайын. Тынччылык эле болсо мен жазып берип кетейин деп атат. Эми ошол эрекини ырып атып, күндө бирөө чыгып алып, тим эле, ошол күнү кайда эле ошолор. Эми келип алып, туура эмес, муну мынча керек, анан тигинчи керек деп. Мен президент менен жолукмак түгүл, сүйлөшүп көргөн жаным эмесмин. Эртеден бери кайра айтып атасың, мен президент менен мынча сүйлөштүм, тигинчи сүйлөштүм. Президент мен айтып берейин, ушул жанагы көтөрүлүш деп коебуз, эмне болду? Бул деген шайлоого эч кандай байланышы жок, туугандар. Шайлоо это повод. Буга чейин эле эл уже даяр болуп калган. Пандемия көрсөттү. Андан тышкары келген акчалардын дайыны жок. Бул көрсөттү. 3 жылдан бери эч кандай жасалбаган иш үчүн бул эл эчак эле даяр болуп калган. Түшүнгүлө? Ал жанагы шайлоонун жыйынтыгы туура эмес деп бул повод гана болду. Ошондуктан биз элге кулак салалы. Эл менен бир бололу. Элди алдай албайбыз. Түшүнгүлөчү? Эртең саат 12-де Бишкек шаарында эски аянтка Садыр Жапаровдун колдоочулары чогулат. Келиңиздер, Садыр Жапаровду колдойлу. Булар иштеткиде эмес, бул жүзү караларчы. Бул жүзү каралар иштеткиде эмес. Келип туруп ушуга даканса туруп коелчу. Садыр Жапаровга карматалычы, тактынды карматып туруп, премьерликти алды. Эми президенттин полномочиясын алып туруп, буларды ошого вынуждать этип, ошого булар моюн сунбай атат. Эл келбесеңер, кыргыз элим келип бергилечи. Булар моюн сунбай атат. Эл тарап кетти деп элечи, отурат. Моякта эл кылкылдап күтүп отурган менен иши жок. Булардын көрдүңүздөрбү? Чыныгы жүзүн көрдүңөрбү?
жана Жанар Акаев, Канат Исаевдин чыныгы жүзүн көрдүңөрбү? Кыргыз элине жакшылык кыла турган ою жок булардын. Кайра мыйзам талаасына салып туруп, Садыр Жапаровду мояктан премьерликтен түшүргөн тат булар. Бийликтен кулаткан тат. Биздин элдин бийлигибизди, элдин үмүтүн кулаткан тат, уурдаган атат булар. Ага жол бербейбиз биз кыргызстандыктар. Келиңиздер. Бул биздин мыйзамдуу укугубуз. Эртең саат 12-де. Эртең канчанчы число? 14 октябрда saat 12'de eski Ayant'a gelingizler. Turpeleri Sadır Ağa için. Assalamu alaikum dostlar. Kızık meseleler başlandı okşaydı. Eldi tekşerip görüldü okşaydı. Bu deputatlar, bu çoğundur, atkaminerler, eldi mınday kişine karangırak oylaydı da, elder mınday tok beylülük kılıp, birlikte julunmay жүрse, oylaydı da bular mınday, неграмотный, savatsız de oylaydı da. Алақанға салғанда көрініп тұрады да. Қырғызстанның саясаты, кім қандай бизнес қылып атады, кім қандай оқат қылып атады, кім не деп сөз сөйлеп атады, кімдің ішкі дүниесі қандай даже. Не деп сөйлейді деген чейін біле тұрған елдер бар. Білеміз ошондай екен. Өтті тамыр жайып кеткенде мынау бийлик 2010-дайын алмашқандан еште көзгөр болгон жок. 2010 жылдағы тополоң жабылып кетті, жабылу аяқ жабылу болчу. Андан кийинки тендерлер, кечээки пандемияда келген 650 миллион доллардан 400 миллионго жакыны келди деп атат. Бул дагы жабылуу болуп, жабылып кете турган болуп турат. Өтө көп мынау бийликтин шиши толуп, эми мындай президент деген бир нерсени ачканы барып, лента кыркканы барганда сурайт да мындай. Могул здания канча кетти дейт да мисалы үчүн. Мынанча миллион кетти десе, ошол мурда куруп жүргөн болсо үй айтыш керек. Эмнеге мындай кетти? Бир жолу болсо дагычы. Өтө эле кымбатка бүтүптүр го. Мен курганмын мындай нерсени деп айтыш керек да мындай президент деген. Анан бардыгын лентаны кырып коюп, указка менен баягы жасала турган иштерди мындай болот деп көрсөтүп койсо эле тымпый унчукпай келет. Мага президенттин кылган иши вообще жакпайт. Атамбаевтан баштап, Отунбаева, азыркы Жээнбеков, мен как саясатчы эмесмин, саясатка сасыкка кирбейм мен. Сындайм. Эгер мен кирсем кылам. Мен уюштурам иншалла. Колман келет. Мынау кылып аткан райондун акимдери болобу, шаардын мэрлери бирде да таң калбайм мен. Себеби мен уюштуруучумун. Мен 20 жылдан бери концерт уюштуруп келдим. Бул акча менен кылып коюш оңой. Акчасы жок нерселерди жасап уюштуруп келгенбиз. Ошон үчүн Садыр Жапаров муну арам бийликтин бардыгын ачып отургузат деп коркуп атат, бардыгычы. Титиреп атышат бар жогу. Ошон үчүн каршы болуп атышат. Ошон үчүн туугандар бекем туралы эл менен эсептешсин. Биринчи жолу мен мисалы Бороновду шайлаган эмесмин, Абылгазиевди шайлаган эмесмин. Ошо баш ээ тургандарды, кукулаларды премьер кылып алып, анан ошолорду башкарып отурат да. Эми биздин айтканыбыз болот, элдин айтканы. Бийлик биз менен эсептешет, эл мененчи. Жалпы эл менен эсептешебиз. Эсептешесиңер. Биз дагы адамбыз. Биз дагы силер менен ушу замандашпыз. Силердин доордо жашап атабыз. Силер жыргап жашап атасыңар, көрүп атабыз. Минген машинеңерди, жашаган хан сарайыңарды биз дагы ошол жерде жашагыбыз келет. Бирок андай арам жол менен эмес. Пешене тер менен арыганда 70-ке чыкканда, 60-ка чыкканда эптеп септеп болобу жашайбызбы? Бирок адал окат менен. Көзүңөрдү ачкыла депутаттар. Канат баякы ким эле чүйдөн моңка жер саткан, здание саткан. Өтө эки жүздүү адам да булчу көз ойноп. Көзүнөн да билинип турат кимдин кандай экеничи. Депутаттар жогорку кеңештеги, силер мындай акылыңар көп нерсеге жетпей, силер себеби акчанын артынан түшүп психологияңарга дүйнө менен бийлик нерген отуруп калган. Жүрөгүңөр карайган. Бизге окшоп каласыңар мен үйүмө келип бир күн мен менен жашап көргүлө, кандай жашайм, не кылам, не жумуш кылам. Чыдабайсыңар, сразу качып кетип каласыңарчы. Адал окат менен жашагыла, эртең акыретте жооп бересиңер. Акыйкатты айткыла. Садыр Жапаровга жардам бергиле. Азыр жардам берип калсаңар берип калгыла. Эртең түрмөдө отурганыңарда кеч болуп калат. Бир 300 дойын камаш керек.
300'дөй жүрөктөрү титиреп атат. Анар Артыков деген бар, бузуку. Аны да камаш керек. Артта туруп алып, эчтекени билбеген болуп, камерага түшпөй, ишти кылам деп ойлоп атат алчы. Анысы адашат алчы. Камала турган кечеги ушул нерселер бардыгы туура камалды. Барып ушул милицияны, СМБны, УКМК аякты басып алгандар туура камалды. Каалаган эле басып албайт. Эми элдин айтканы болот, биздин айтканыбыз болот. Биз купулубузга толгон, башчы келет. Ошон үчүн бийлик көзүңөрдү ачкыла. Акылыңар менен иш кылгыла.